Саламатсыздарбы студенттер. Биз бүгүн финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарты предметинен даярдоо концепциясы жана финансылык отчеттуулукту сунуштоо темасын өтөбүз. Теманы баштаардын алдында биз ички жана сырткы колдонуучуларга зарыл маалыматтарды берүү компетенциясын тандап алдык. Лекциянын жүрүшүндө биз төмөндөгү суроолорду карайбыз. Биринчи сурообуз: финансылык отчеттуулукту колдонуучулар. Экинчи сурообуз: финансылык отчеттуулуктун принциптери. Үчүнчү сурообуз: отчеттуулуктун элементтери. Жана төртүнчү сурообуз: финансылык отчеттуулуктун сапаттык мүнөздөмөлөрү. Финансылык отчеттуулук бул финансылык эсептин маалыматтарын атайын отчеттук формаларда көрсөтүүнүн тутуму болуп саналат. Финансылык отчеттуулукту пайдалануучуларга төмөнкүлөр кирет. Сөзсүз түрдө финансылык отчеттуулукту биринчилерден болуп пайдалануучуларга инвесторлор жана алардын кеңешчилери кирет. Аларды көбүнчө инвестициялардын тобокелдүүлүгү, кирешелүүлүгү кызыктырат. Алар үчүн инвестицияларды сатып алуу жана ишке киргизүү, сатуу компаниянын дивидендтерди төлөө жөндөмдүүлүгү жөнүндө билүү өтө зарыл. Экинчи топтогулар булар жумушчулар жана алардын өкүлчүлүктөрү. Алар иш ээлеринин иштеринин туруктуулугуна жана рентабелдүүлүгүнө кызыктар болуп саналышат дагы. Алар үчүн компаниянын иш менен камсыз кылуу жөндөмдүүлүгү, эмгек акыны жана пенсиялык төлөм берүү жөндөмдүүлүгү өтө маанилүү. Кийинки топтогулар булар кредиторлор болуп саналат дагы. Аларга финансылык отчеттуулуктун, компаниянын финансылык отчеттуулугунун негизги себеби алар берилген насыялардын жана аларга болгон үстөк акчаларынын өз убагында төлөнүп берилишин билүүсү керек. Кийинки топтогулар сөзсүз түрдө булар өкмөт жана министрликтер. Өкмөткө жана башка мамлекеттик башкаруу органдарына салык саясатын аныктоо, компаниялардын ишкердүүлүгүн жөнгө салуу жана башка иштер үчүн тиешелүү маалыматтарды алып туруусу бул талапка ылайык. Жалпы мүнөздөгү финансылык жыйынтыктоолор ишкананын финансылык, инвестициялык жана оперативдик ишмердүүлүгү жана анын жетекчилигинин ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугу жөнүндөгү маалыматтарды камтыйт. Компаниянын керектүү отчеттуулугун түзүү үчүн негизги төмөнкү эки финансылык жыйынтыктоону пайдаланышат. Биринчи, белгилүү датага карата түзүлчү жыйынтыктоо же баланстык жыйынтыктоо. Бул жыйынтыктоодо белгилүү датага компаниянын активдери жана милдеттенмелери, өздүк капиталы көрсөтүлөт. Мындай жыйынтыктоону финансылык ал-абалы жөнүндөгү жыйынтыктоо деп аташат. Экинчи, белгиленген мезгилге берилүүчү жыйынтыктоо. Алар пайдалар жана чыгашалар тууралуу жыйынтыктоо, бөлүштүрүлө элек пайда тууралуу жыйынтыктоо, акча каражаттарынын кыймылы тууралуу жыйынтыктоо. Пайдалар жана чыгашалар тууралуу жыйынтыктоо бул жыйынтыктоо ишкананын кирешелери жана чыгымдары, пайдалары жана чыгашалары тууралуу маалыматтарды камтыйт. Бөлүштүрүлө элек пайда тууралуу жыйынтыктоо ишкананын финансылык чарбалык ишинин жыйынтыктары жөнүндөгү отчетунда
тиркеме түрүндө берилиши мүмкүн. Мында компаниянын түшө турган пайдаларынын өзгөрүштөрү тууралуу маалыматтарды камтыйт. Акча каражаттарынын кыймылы тууралуу жыйынтыктоо мында ишкананын операциялык, инвестициялык жана финансылык ишмердүүлүгүнүн натыйжасында акча каражаттарынын түшүшү жана төлөнүшү тууралуу маалыматтарды камтыйт. Финансылык жыйынтыктоонун максаты болуп, инвесторлорго, башкарманын мүчөлөрүнө, акча кошкондорго, насыя бергендерге жана каражаттардын туура бөлүштүрүлүшүнө жана компаниянын жетекчилигине баа берүү боюнча чечимдерди кабыл алуучу тараптарга пайдалуу маалыматтарды берүү болуп саналат. Ушуга ылайык финансылык жыйынтыктоолор төмөнкү маалыматтардын булактарын камтыйт. Чарба жүргүзүүчү субъекттердин экономикалык ресурстары, анын милдеттенмелери жана акционердик капиталы тууралуу. Чарба жүргүзүүчү субъекттин экономикалык алабалы тууралуу. Финансылык жыйынтыктоонун максаты, анын сапаттык мүнөздөмөсү, финансылык жыйынтыктоонун маңызын түзгөн, анын аныктамасы, баалуулугу, элементтеринин өлчөмү, финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын концепциясында аныкталат. Маалымат пайдалануучулар үчүн финансылык маалымат түшүнүктүү, өз ордунда, ишенимдүү жана салыштырмалуу болуусу керек. Экинчи сурообуз — финансылык отчеттуулуктун негизги принциптери. Маалымат пайдалануучулардын эсине сала кете турган нерсе — финансылык отчеттуулуктун эки эң маанилүү принциптердин негизинде түзүлөт. Биринчи принциптин мааниси — чарбалык операцияларды каттоодо эсепке алуу ыкмасын пайдалануу. Финансылык жыйынтыктоо эсепке алуу ыкмасынын негизинде түзүлөт. Бул ыкманын негизги маңызы чарбалык иш жүргүзүү операцияларды же башка иш окуяларын каттоо, акча каражаттарынын келип түшкөнүндө же төлөгөнүндө эмес, ошол иш жүргүзүүчү операциялардын же окуялардын болору менен каттоону же эсептөөнү жүргүзүүдө турат. Мисалы, компания товарды насыя түрүндө май айында сатты, ал эми ошол товардын акчасын июнь айында алды. Компания товардын сатылышынын операциясын иш кагаздарында сатылды деп, төлөм акчасын июнь айында алганына карабастан, аны май айында чагылдырылышы керек. Эгерде компания товардын акчасын апрель айында алдын ала төлөтүп алып, бирок товарды май айында сатууга жөнөтсө, товар сатуу операциясын каттоону баары бир май айында жасоо керек. Экинчи маанилүү принцип — иш жүргүзүүнүн үзгүлтүксүздүгү. Финансылык жыйынтыктоо компания азыркы учурда жана келечекте иш жүргүзүүсүн токтотпой эле иштей берет деген принцип менен түзүлөт. Бул деген компаниянын иш жүргүзүүсүндө компанияны жоюп жиберүү же өндүрүштүн көлөмүн кескин түрдө кыскартып жиберүү ниети да, зарылчылыгы да жок дегенди билдирет. Компаниянын активдери иш жүргүзүүнүн үзгүлтүксүздүгүн принцибинде бааланат. Ал эми компания ишин кескин токтотсо же жоюла турган болгондо, анын активдерин сатыкка коюу зарылчылыгы келип чыкканда активдердин баасы өтө төмөн бааланмак. Финансылык отчеттуулуктун
жогоруда көрсөтүлгөн эки принцибинен тышкары дагы башка принциптери жана чектөөлөрү бар. Биринчи принцип айрымдуулук, экинчибиз баалоо, үчүнчү мезгилдүүлүк, төртүнчү өздүк наркты эсептөө принциби жана бешинчи жыйынтыктоону толук айкын ачык көрсөтүү принциби болуп саналат. Айрымдуулук принциби бухгалтердик эсеп жүргүзүү ар бири өз алдынча иш жүргүзгөн чарба жүргүзүүчү субъекттер менен тыгыз байланышкан. Мисалы, акционердик коом жана анын акционерлери бири-биринен көз карандысыз өз алдынча тараптар болуп эсептелинет. Баалоо принциби аталган принцип бухгалтердик эсептеги баалоо жана ишкананын иш жүргүзүүсүнүн отчетун түзүү акчалай түрүндө жүргүзүү керек дегенди билдирет. Мезгилдүүлүк принциби азыркы мезгилде финансылык жыйынтыктоо көбүнчө календардык, бир жылдык алкагында даярдалат. Жылдык жыйынтыктоого кошумча кылып көп компаниялар ар бир ай, квартал сайын финансылык маалыматтардын топтомдорун даярдашат. Финансылык жыйынтыктардын отчету ар бир ай, квартал жана жыл акырына карата даярдалат. Бирок иш жүзүндө кээ бир компаниялар финансылык жыйынтыктоону 12 ай эмес, өндүрүштүк циклдын бүтүшүнө карап даярдашат. Мисалы, корабль куруучулар корабльды куруп бүткөн мезгилге карата отчет даярдашат. Кийинки өздүк наркты эсептөө принциби. Өздүк наркты эсептөө принциби учурдагы чарбалык операциялардын жана окуялардын эсебин алууга багытталган. Жыйынтыктоону толук, айкын, ачык көрсөтүү принциби. Толук, айкын, ачык көрсөтүү принциби компаниянын финансылык алабалы деген отчетунда ошол компаниянын экономикалык алабалы жөнүндө бардык керектүү маалыматтардын болушун талап кылат. Үчүнчү сурообуз финансылык отчеттуулуктун элементтери. Финансылык отчеттуулуктун элементтери бул ишкананын финансылык абалы жана анын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы жөнүндө маалыматты сунуштоо менен байланышкан экономикалык категориялар болуп саналат. Алар активдер, милдеттенмелер, өздүк капитал, кирешелер жана чыгашалар. Активдер деп бул чарба жүргүзүүчү субъекттердин көзөмөлүндө турган өткөн келишимдердин же окуялардын жыйынтыгы боюнча жана келечекте экономикалык киреше алып келе турган экономикалык ресурстарды айтабыз. Милдеттенмелер отчеттук мөөнөттөгү бар болгон карыз болуп, аны жабуу менен ишкананын ресурстарынын кетишине алып келет. Милдеттенмелер баланста келечекте ресурстардын кетүүсү ыктымалы бар болуу менен экономикалык пайда алып келүүсү пайда болгон милдеттенмени жабуунун жыйынтыгында мындай жабуунун көлөмү өзгөрүүсү менен чагылдырылат. Өздүк капитал. Өздүк капитал бул ишкананын бардык милдеттенмелерди кемитүүдөн кийинки калган активдердин үлүшү. Өздүк капитал менчик ээлеринин салымы менен чагылдырылат. Киреше. Отчеттук мөөнөттө ишкананын экономикалык кызыкчылыгынын көбөйүүсү активдердин кеңейүүсүнө жана милдеттенмелердин азаюусуна алып келет. Жыйынтыгында өздүк капиталдын өсүүсү пайда болот. Киреше ишкананын негизги жана негизги эмес ишмердүүлүгүнүн
жыйынтыгынан алынган келип түшүү болуп саналат. Чыгымдар ишкананын экономикалык келип түшүүсүнүн кыскаруусу активдердин наркынын азаюусу же жоготуусу түрүндө көрсөтүлөт да өздүк капиталдын азаюусуна алып келет. Чыгымдарды чагылдырууда дал келүү эрежеси бар чыгымдар отчеттук мөөнөттө эгерде ушул мөөнөттөгү кирешеге алып келсе таанылат. Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандартына да финансылык отчеттуулуктун негизги максаты компаниянын финансылык абалы, ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары жана финансылык абалынын өзгөрүүлөрү жөнүндө маалыматты керектөөчүлөрдүн кеңири чөйрөсүнө биринчи кезекте инвесторлорго сунуштоо болуп саналат. Кыргыз Республикасынын аймагында өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөн субъекттер финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандартынын талаптарына ылайык түзүлөрү зарыл. Отчеттуулуктун ачык айкындуулугу финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандартынын негизги принциби болуу менен чет өлкөлүк компаниялар жана эл аралык финансылык уюмдар Кыргызстандын ишканаларынын финансылык абалынын объективдүү сүрөттөлүшүн билүү үчүн финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандартынын форматында отчеттуулукту сунуштоону талап кылат. Теманы бышыктоо үчүн мен төмөндөгүдөй суроолорду койдум. Биринчи, сөзсүз түрдө ар бир жаңы тема өтүлгөндө сөзсүз түрдө ал жерде жаңы колдонулуучу терминдер болот. Ошол терминдердин түшүнүгүн карап көрсөңөр деп ойлойм. Экинчи сурообуз бул финансылык отчеттуулукту дагы башка кимдер колдонсо болот? Кийинки кошумча экинчи суроосуна кошумча суроо: принцип кошсок болобу? Болсо анда кандай принциптерди кошот элеңиздер? Кийинки сурообуз бул бухгалтердик эсепте эң чоң мааниге ээ болгон элементтер менен тааныштык. Алардын ар бирине кеңири маалымат бергенге аракет кылгыла. Мен башында белгилеп кеткендей, 4-үнчү суроону өз алдынча аткарылат деп жазгам. Ал эң оңой жана эң кызыктуу суроо табасыңар деген ойдомун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.